аме мына коррупциямен ушинтип көрсөт деп айтып атат да. Жагы эле ант бергенден кийин эле Нобель сыйлыгын бердисиге айланып кетет эле кыргыздар. Ушун демилгелеген кишини эле чын айтканда көчкө тепкилеген келет экен. Мен түшүнбөйм, бул деген улуттук саясат эмес. Бул улутка болгон кулчулук саясат. Бул маданиятка болгон мамиле эмес. Бул маданиятка болгон маңкурттук мамиле. Анан эми ким кандай саат барат? Менде деле саат бар болчу, алмазда чаршанов чейри жакшылап бадар кеткен. Ат башка барганда бир депутат сураганда берип койгон болчу, ошо менен сааты жогору жүрөт. 100.000 доллар саат деле бир эле убакыт берет. Бир эле убакыт көрүнөт. Жакындан деле жактаны мен бирок ал кандай мааниде айтты, бул бирок бетке айткан сөзүн зар жок дейт да. Бул кошоматчылыктын эң жеткенчиги. Барып алты басып кетти. Саунада отурган жерден бир повестка чакырсаң болду. Повестка чакырсаң болду. Же заправкага чакырсаң да келет эле го. Туурабы? Загранада турган заправкада да кармап коюңар. Анан кийин шоу болот му бул шоу? Президенттиктин биринчи визити Россияга болду. Андан экинчи президент визити болсо Казакстанга болду. Сизге укумуңузга толдубу? Канчалык деңгээлде майнап болду? Жыйынтыгы кандай болду? Кыскача айтып бериңиз. Азыркы президенттин тышкы саясаттагы алгачкы сапарларынан кандайдыр бир нерселерди күтүү өзү туура эмес болуп калат. Анткени бул таанышуу иретинде барып атат. Биринчиден бул дагы чоң ийгилик, анткени башка өлкөнүн президенттери бачым эле ушул Кыргызстандын президентин кабыл алып, алар менен алака түзгөн. Бирок мен мындай пикирдемин. Азыртан Россиядагы, Казакстандагы, Кыргызстанга мындай бири-бирине мындай таанышуу иретинде эле сапарлар ишке ашат, анан келишимдер керек болот. Негизинен каражат жагынан, экономикалык кандайдыр бир байланыштар боюнча кийинчерээк болушу мүмкүн да. Бул эми мен Орусияга сапардын алдында да айткам. Орусиядан мындай акча сурашы мүмкүн. Евразийский фонддон бюджетке тартыштык бар, пандемиянын учурунда көп бюджет мындай немелерге учурады. Бирок аны сураган күндө деле орустар бермек эмес. Орустарга биринчи аларга ишеним керек, туруктуулук керек. Анан алар биринчи президент менен мындай көз менен сүйлөшөт, анан сөз менен сүйлөшөт. Азыр мындай көз эле карашып мындай саламдашып койду. Андан кийин өкмөттөр арасында алакалагандай болот. Анан президенттин мындан кийинки аракеттери кандай болот? Анан акырындык менен башталат. Анан Казакстанга, Россияга, Казакстанга кылганы Россияга баратканда 100 миллион доллар сурайт. Ал боюнча сөз болду. Жок, 100 миллион доллар мурун эле каралган. Ал туру. Аны ал бөлүнө турат. Аны болгону азыр кандайдыр бир алардын талаптары бар. Ошол талаптар аткарылгандан кийин аны жылдырат. Аны былтырдан бери турганда, атоса жана айтып атпайбы, 623 миллион берди. Ал былтыр апрелде эле чыккан неме болчу? Ал тиги маркировка боюнча болчу. Ал аны кече чечилген маселе эмес, ал тиги соромой жыймыктан чечилген маселе болчу. Казакстанга барганда деле мындай кошуна мамлекеттин президенти катары барып, алардын алдынан өтүп койгону, бул эми баягы кандай болгон күндө да сен биринчи жетекчилер менен барып саламдашып, алар менен алака түзүп келесиң да. Бул саламдашуу гана сапарлары, амандашуу сапарлары, алака сапарлары артында болот. Анан коомчулукта баягы катуу талкууланып кеткен маселе. Абдуллас Малдыбаев атындагы опера балет театрынын атына кошумча, илгерки айтканда, элдин орденди театр деп атат да. Бул дагы талкуу болуп атат. Эми маданият жагын жакшы билесиз. Ушуну Айбек сен баягы туп-туура бердиң да. Менин көңүл буруп ушуну айтайын деп жүргөм ушуну окуп алып турчу. Ушуну демилгелеген кишини эле чын айтканда көчкө тепкилеген келет экен да. Эми өкмөт башчы токтомго кол коет. Бирок токтомду бирөө даярдайт. Кайсы бир министр демилгелеп даярдады. Мен таң калып атам, ушу Лениндин чөйрөсү сурандыбы же Лениндин түшүнө кирип аян бердиби? Мен атын берип койгулачы депчи. Эмне себептен эле туруп эле Ленин ордендүү Абдуллас Малдыбаев атындагы драма театр дерс керек. Андай боло турган болсо, Чыңгыз Айтматов да Ленин ордендүү. Анда Ленин ордендүү Чыңгыз Айтматов атындагы орусча драма театр дерс керек. Туурабы? Манас ордендүү
Капар Медетбеков аттагы Талас мамлекеттик музыкалык драма театры деш керек. Эки ардак белгиси ордендүү Касымалы Жөнтөшев аттындагы Ысыкөл драма театры дешибиз керек. Ошентип анда Ленин ордендүү Ош областы деп аташыбыз керек да, эгер бул туура болгон болсо. Анда бардыгы ушундай ээрчишибиз керек да. Мисалы Арабаевдин деле эми ар кимдин атагы менен кошо айтыш керек. Эмне муктаждык каяктан келип чыкты мен түшүнбөйм. Бул деген улуттук саясат эмес. Бул улутка болгон кулчулук саясат. Бул маданиятка болгон мамиле эмес. Бул маданиятка болгон маңкурттук мамиле. Маңкурттук мамиле. Малдыбаевка Ленинди кошуп эмне кыласың? Орустар суранды. Орустар өздөрү деле азыркы Путин деле Ленин жөнүндө өзү пикирин айтпадыбы? Анан бул кошоматчылык бу. Эгер кошоматчылык болсо анда бардыгын берейин. Анста деле бизде турбайбы? 4 районун аталышы орус атында отуруп. Көчөлөрдүн бардыгы турбайбы? Московский, Киевский болуп. Маданият министри бул документтерди ретке келтирүү деп кылган болду. Бирок бунусу суу кечпей калды, жукпай калды. Ушундай жооп берди да. Сиз ынандыңыз ушул документтерди. Эми бизде Гапар Айтбей, Сүймөкул Чокморов, Бакен Кыдыкеева деген эмне деген залкар, алардын атында канча деген бар. Анан бардыгын эле көрсөк, мисалы Кыргыз Доромбек Садырбаев атындагы көчө бар. Анда баарын алмаштырып чыкпай, иретке келтирбейк анда. Иретке сен атын келтирбе. Иретке сен бааларды келтир. Сен жанагы картошканын баасын иретке келтир. Бензиндин баасын, контрабандан, коррупциянын эмелердин баарын деңгээлде иретке келтир. Анан жапжаштык иштеп аткан театрга атын келтирбес. Анан бирок эң коркунучтусу буну мамлекеттик мекеме кылып койду. Учреждение кылып койду. Ал театрда. Бул деген мындайга айтканда өкмөттүн алдындагы мекеме болгондон кийин бул жана ГПУна сыяктуу эле өзүнчө государственный предприятие болуп калбады. Кыргыз поштасы, Кыргыз темир жол сыяктуу болуп опера балет театр болуп калды. Бул эми мындайча айтканда козу расчетко кетти да. Өндүрүшкө жакындады. Өндүрүшкө жакындады. Силер акчаны тапкыла, силерди бюджет көтөрө албайт депчи. Анда эртең филармониялар бербейт. Бунун деген улуттук деген макамы бар да. Улуттук деген макамы бар мекемелер аз эле бизде. Улуттук деген. Анткени аларга дагы кошумча пособие берилет. Ошо ар бир алган. Бул эми кемчилик эмес, бул чекилик эмес. Бул деген мындайча айтканда аткарылбас токтом көп, акырмандар боктон көп дегендей бир кайсы бир адамды демилгеси да мындай токтомдор токтотуш керек. Буну алып чыкпаш керек. Буну кайра буну калууна келтириш керек. Эгер буну кайра калууна келтирбесе, мен анда эртең башка нерсени да демилгелейм. Андагы бергиле дейт. Анда мисал айтам, анда Манас ордендүү Капар Медетбеков атына деп кошкула дейт. Ал эстерин эл артысы болгондо. Манас орденин алган. Анда бардыгын ушинтип иретке келтирип чыкпайт. Азыр менин канаты жок. Ленин ордендүү Ош областтык мамлекеттик администрация деп аталат. Тиги фирменный бланкта ушинтип жазгыла. Ленин ордендүү Кыргыз Республикасы деп жазыш керек анда. Кыргызский СССР 2 жолу Ленин орденин алган да. Бул жокко чыкпай калды, ошол бойдон кала турган болот. Жок, бул эми токтом да. Токтом бул мыйзам эмес, бул токтомду өкмөт өзү деле кайта өзүнүн токтомун өзү жокко чыгарып койсо болот. Пока чыгар элек. Эми буну абайлаш керек болчу да, бул эми чын айтканда шылдың болуп калды. Шылдың болуп калды. Мындай интеллигенция кабыл алган жок, коом кабыл алган жок. Анан улуттун эртеңкисине бул мындай кошоматчылык, анан кийин чын айтайынбы, буну ооз калгыз мен сөзүм эми ушун эмне кереги бар дейм да. Ленин турат. Ага эч ким тийишкен жок. Эми аны кайта калыбына келтирип эмне кыласыз? Канчалык эмне бар? Эми Малдыбаев туру да. Же биз Лениндиге жүгүнүшүбүз керек, же Малдыбаевга жүгүнүшүбүз керек. Эми кандай болуп калды бул эми? Эми ушу андан не алмашты? Ошол театр туру да. Мисалы Айбек Шамшыкеев менен Шамшыкеев Айбекти айырбасын. Ошол Айбек да. Турабы? Алфавит боюнча ат биринчи жазып. Турабы? Анан бул өткөн жумада дагы бир катуу баягы коомчулуктун талкуусуна түшкөн дагы 2 суроо берейин. Алардын бири мына сиздин кесиптештериңиздин кол сааты боюнча. Кол саат катуу талкууланды. Кол саатыңыздын баасын сурай десем, саатыңыз жок экен. Атбашылыктар алып койгон дейм. Анан ушул алып чыккан журналисттерге да рахмат айтып, туура алып чыктыңар деп мындай баса белгилеп аткан, колдоп аткандар да бар. Ошол эле учурда саатын талкуулаганда эмне? Алардын мээсин талкуулагыла деп дагы сунуш айтып аткандар бар. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми мындай да канчалык сен колуңдагы саатың кымбат болгону менен сенин жан дүйнөңдүн арзандыгына мага берет да. Сен ошончолук эле $3000 костюм ки, кымбат туфли ки, кымбат көйнөк ки, чачыңды жасалган куш болсун. Бирок көкүрөгүңдө, көрөңүңдө эчтеке жок болсо, элдин эсинде каласың. Анан эми Кыргызда улуулугун көп баалайт, сулуулугун эмес. Бул саат бул болгону сулуулук. Жүрөктүн сааты бул улуулук. Анан эми ким кандай саат алат? Менде деле саат бар болчу, Алмазбек Шаршенович 50 жашыма подарок эткен. Ат башка барганда бир депутат сураганда берип койгон болчу, ошо менен сааты жок эле жүрөм. Бирок жанагындай кымбат, өтө кымбат саатты тагынганда анын айырмасы эмне? Что 100 сомдук саат деле $100,000 саат деле бир эле убакытты көргөзөт. Бир эле убакытты көргөзөт. Бирдей эле убакытты көргөзөт. Сен ошол саат менен өмүрүң өтүп атат. Салмагы деле бирдей. Бирок анан алтынды тагынып барганда сен ал артыкчылык эмес да. Артыкчылык эмес. Номанжан Аркабаевди жакындан деле жакшы тааныйм. Эми бирок ал кандай мааниде айтты, бул бирокчу бетке айткан сөзүнүн зары жок дейт да. Бул кошоматчылыктын эң жеткен чеги. Иштей элек жаңы эле баштаган кишиге Нобель сыйлыгын эми арка дак деп коет да. Арка дак деген бул эмне? Мисалы жанагы мунуку түркмен башы болсо Сапарбат, азыркыны Бердимухамедти арка дак деп, арка деген арка тоо деген сөз да, арка тоо, бизде аркабызда тоо деген сөз да. Ошондо аталышат да. Ал эмне тоо болуп кетти? Кайта калкынан жоо болуп кетпедиби? Нурсултан Назарбаевди дагы казактар эл башы деп аташты, бирок Нобель сыйлыгына көтөрүшкөнгө, аны алып чыкканга толгон токко мамлекеттер анан эч ким тааныбай жатканда, эч ишиме тааныбай жаткан киши бул чагымчылдык да. Президентке болгон бул кошоматчылык эмес, бул кыянаттык. Анткени ал бул аброй алып келбейт. Кайта элди кыжырнатет. Мындайларды Садыр Нуркожоевич сөз айтыш керек болчу, койгулачы мени шылдыңдаганыңарды. Менден башка кишини мына Айтматовду убагында көргөнсөңөр болмок. Мына татыктуу адамдар бар да, анан бизде укмуштар чыкпады азыр. Феномен деп деле атат, башка да деп атат, анан Нобель сыйлыгында чын эме. Бизде дегене Айтматовдун арбагын шылдыңдап атпайсызбы? Ошо казактар көтөрүп чыккан Айтматовду Нобель сыйлыгына. Казактар биринчи сурушташкан. Ушул татыктуу деп, чыгармалык татыктуу деп. Аякта деле билесиз кандай комиссия иштерин, алар кантип ат белгиларын, кантип тандабаларын, анан ашкере кошоматчылыктын да чеги болот анан азыртан эле. Эгер Садыр Жапаров жакынкы өзүнүн мөөнөтү бүткөнчө дейли, Кыргызстанды дүйнөнүн өнүгүп аткан алдыңкы коо мамлекетине кошту, ошондо айтсак да кичине эптүүрөөк болот го дейм. Мен билбейм кайсы президент алган экен. Мисалы Малайзиянын президенти бар да. Малайзиянын президенти кайта келип туруп 50 миллиардтан ашык бюджетке акча 90 жашында кайта келди да бийдикке. Мына ошолорду, мисалы Ликуанды, немелерди, Сингапурдун, башка мамлекеттин президенттери бар да, ушу өнүгүп келаткан өлкөдөн өнүккөн өлкөгө айландырып жибер деп ошондо сунуштаса болот да. Мисалы Кемал Ататүрк деген бар, башка деле бар да. Мисалы орустарда деле Путинди жакшы көргөндөр бар. Мына Ангела Меркельди немис эл кандай баркташат, кантип узатышты. Ошолорду Нобель сыйлыгы жөнүндө сөз жок да. Анан бизде жаңы эле ант бергенден кийин эле Нобель сыйлыгын бер десек, айланып кеткен кыргыздар уят дейт да, мунга бираз кое тургула дейт. Бирок бизде жанагы ушу Аркабай өңдүрөт, ошондой кошомат жол менен кызматка жетүүнүн дагы бир ыкмасы болуп калды. Ал жагы да бар, аны эске алыш керек. Буну эгер эртең ошо Номан Аркабаевди кайсы бир жерге кызматка келе турган болсо, анда айтат, бул баягы кошомат кылып айткан сөз үчүн койду дейт дагы, мындай нерсе уланып берет. Мен анда буну тиги сыйлыкка көтөрөйүн деп. Анда анан айтат, Акшумкар орденин берейик, кыргыз эл баатырын берейик дейт. Анан түбөлүк кол тийбестикти берейик дейт. Анан кийин тиги эл башы, журт башы деген атакты берейик дейт. Анан түбөлүк хан деген атакты берейик деп чыгып атпайбы азыр? Бул азыркы президентке аброй алып келбейт. Тескерисинче элдин кыжырдануусун келтирет. Мындайларды президенттин аппараты отшлифовать этиш керек.
президент мындай нерселерди жактырбай, жаман көрбөй, ошо президенттин атын аралаштырбагылачы, бирдеке кылсаңар да өзүңөрдүн жеке демилгени катары кабыл алгылачы, андай болбосо элде ушундай кыжырдануу пайда болуп калды деп президенттин пресс кызматы мындай нерселерди чукул арада неме болуп койбосо, элде да мындай эки анчалык кеткен, а мүмкүн жагып атат, а мүмкүн өзү айттырып атат дегендей болуп турчу. Мындай нерселерге президенттин пресс кызматы моментально чукул арада тез жооп бериш керек болчу. Бул сырттан чыккан эмелерге, бул пикир ал кишинин пикири. Мындай нерселерден мындай чакырат элек, мындай неме кылбасаңыздар деп. Анан дагы кыска суроосун кыска жооп бериңиз. Камчы Көлбаевдин Самандык кайра көчөрүлгөн чыгарылышы дагы коомчулукту ар кандай түрлүү ойлорду, пикирлерди жаратты. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Мунун артында эмне сыр бар? Аны кой бергенден мен андан мурун окугам, тиги сот отказ ал, анан кайта жок продлил деди, анан кайта чыгарды деди. Эми бүгүнкү бийликтин мындай саясатына эл ишенбей калды. Камайт чыгарат, анан кийин килеген бир акча, мисалы салык кызматына 7 миллиард сомдук неме деп айтышкан, аягы жок болуп кетти. Мен ОПГнын бардыгын тизе бүктүрүп, ОПГ мындан кийин болбойт деди. Камады, анан кайта чекесин чыгарып атат. Коррупционерлер болбойт деди, камады, кайта чыгарып атат. Бунун бардыгы айланып келе азыркы бийликтин өзүнүн башына тиеп аткан болчу. Эл ушуга кыжырданып отурат. Камайсыңбы? Анда кама, анда күнөөсүн далилде. Чыгарасыңбы, анда оюн кылба. Берден жанагы Кеңешбек Дүйшөбаев айтып кетпедиби? Бул шоу депчи. Азыр ошо сөз чын болот. Тигилер жоо деген, бул шоу деген. Шоу экенин деп атат. Кандай сыр бар экенин менде немедер жок, бирок мындай келишим болгон да, келишим болгон үчүн ушундай болгон. Эгер мындай тымызын сүйлөшүү келишим болбосо, анда камаштын негизи бар эле. Камаганда да сырдуу болгон. Эми сен элестет, барып алып басып кетти. Саунада отурган жерден бир жерденчи. Повестканы чакырсаң болот. Повестканы чакырсаң болот. Же заправкага чакырсаң да келет эле го. Туурабы? Заграннада турган заправкада да кармап атпайдыңар. Анан кийин шоу болуп атпайбы? Бул шоу. Айтып атпайбы, шоу болуп. Анан кийин шоу болгонун өздөрү далилдеп атпайбы? Шоу деп атат дагы бир эме. Көчөгүнү 60 миллиард сомдук акчаны жашырыш үчүн Финполдун кызматкери 180 миллион сом пара сурады. Бирок чоо жайы элге айткан жок, буга ишенбейт, 60 миллиард деген акча. Сиз ишенбейсизби ушуну? Мен өзүм таң калып атам, 60 миллиард деген бул 701 миллион миллион болот экен. Анан ошончо акчаны апрелден октябрга чейинки бул эми акчасы менен тең болот экен жанагы. Чыгарып кетти. Эми мындай да, буну кайсы бир офшордон Кыргызстанга киргизип, анан кайта офшорго которуп, мындай банковский операция болот да, чоң коррупциялык болот да. Адалдаштыруу, легалдаштыруу деп коет. Булар азыр адалдаштыруу, легалдаштыруу болгон да, ат коюп алган да. Ошондой кылып туруп, анан кийин ортодон чотур бар да. Болуптур, мен буну кирип чыкканын жабып жашырып турайын, бул мондай кылган деп туруп, эми Невер деген экономистик аферисттер бар да, эл билбеген. Ошондой жол менен алып чыгып кеткени мүмкүн, анан алышы мүмкүн да. А бирок бул жерден мамлекет кантип зыян тартты, кандайча зыян тартты, эмне болгон акча, кимдин акчасы, эл мына коррупция менен ушинтип күрөшөт деп айтып атат да. А бул кийин чыгат да, жок аны бизге тиешеси жок экен, ал акча Сингапурдан келип эле Кыргызстанга түнөп 3 күндөн кийин кайта которулуп кетти деп турган тигини түрмөдөн чыгарып коет. А элдин ошо менен үмүтү жат, булардын жөн эле сөз эле экен деп. Да. Эми ошону мындай неме кылгандайчы, эл тим эле ушундай неме болуп калды. Ушунча акчаны жеп атса, вообще анда мурунку бийлик акмак турбай деп туруп эме. Мурунку бийликке көзүртүп атат да, чын айтканда ошол айтып атпайбы, апрелден октябрга чейин деп. Бул эми Сооронбай Жээнбеков тууганда ушундай болгон окуя. Анда сен ачыктап кой. Ошонун пресс кызматы атын айтпасаң дагы С.Н. аттуу жаран, Б.Н. аттуу адам менен монча акчаны моундай кылып туруп неме кылышкан. Натыйжада Кыргыз Республикасынын бюджетине баланча чоң зыян келген. Кандай зыян келген? Андан салык алынбай калган, же болбосо андан моундай неме алынбай калган десе анда эл айтат. Ошону ачыктайт деп үмүт кылып турат. Үмүт кылып турат. Рахмат.